Саламатсыңарбы балдар? Тарбиялык сааттан жолдо жүрсөң абайла деген теманы өтөбүз. Бул чыгарылышты көргүлө балдар. Саламатсыңарбы? Бүгүн биз силерди жол кыймылынын эрежесин кандай деңгээлде билериңерди текшерели. Силер бул кызыксыз деп ойлоп атасыңар. Жок. Биз силерге турмушта эң керектүү болгон өмүрүңөрдү сактап калуучу сөзсүз пайдасы тийүүчүлөрүн гана талкуулайбыз. Анда эмесе баштайлы. Эстегилечи, мектепке бара жатып силер канча жолу жол кесилиштерден өтөсүңөр. Ар бир жолду кесип өтүүдө биз жол кырсыгына кабыл болуу коркунучунда турабыз. Жол бул оюнга же сейилдөө үчүн каралган орун эмес экенин эстен чыгарбагыла. Жолду кесип өтүүдө дайым сак болуу керек. Силерге бир сыр ачып берейин. Чындыгында чоңдордун көбү жолдон кантип өтүү тартибин билбейт. Азыр мен силерге эки сырды ачып берем. А силер болсо, анан ата-энелериңерден билет бекен сурап көргүлө. Жол чырагы турган жерден силер мындай жол чийинин көрө аласыңар. Эгер жол чырагы жок болсо, мындай зебра тартылат. Жок, мындай эмес. Момундай. Жолду ушундай жерден кесип өтүү керек. Эмне үчүн экенин билесиңерби? Анткени бул жерлер атайын жолду кесип өтүү үчүн жасалган. Башка жерлерден өтүү болбойт. Анткени аябай кооптуу. Эми силерге дагы бир сырды айтайын. Зебрадан өтүп бара жатканда дагы эки жагыңарды карагыла. Эмне үчүн экенин билесиңерби? Анткени айдоочулар силерди көрбөй калышы мүмкүн. Кээ бир айдоочулар унаасын аябай катуу айдашат. Жолго чыгаар алдында сөзсүз эки жагыңарды карагыла. Качан өтүүгө болот? Жолдо унаа жок болгондо гана, же унаалар толук токтоп, силерди өткөргөндө гана. Эмне үчүн жолдо чуркаганга болбойт экенин силер билесиңерби? Мына бул балдарды карагылачы. Силер чуркап өткөндө башка айдоочулар жетишпей, унаасын токтото албай калышы мүмкүн. Ошондо сүзүп кетиши ыктымал. Мына биринчи эреже. Жол кесилишин атайын жайлардан эки жагыңарды карап туруп өткүлө. Ал эми эгер тегерегиңерде атайын өткүл жок болсочу, анда жолду түз кесип өтүү керек. Мындай. Башында сол тарапты кароо керек. Анан унаа жок болсо, өтө бергиле. Жолдун ортосуна келгенде оң жагыңарды карагыла. Эгер унаа жок болсо, өтө берсеңер болот. Экинчи эреже. Жолду кесип өтүүдө унаа жок кезде түз кесип өтүү керек. Жол чырагы бар жерден жолдон өтө турган болсоңор, кандай учурда өтүүгө болот? Жол чырактын эки түрү бар. Унаалар үчүн жана жөө адамдар үчүн. Унаалар үчүн жол чырак мындай болот. Жөө адамдар үчүн мындай. Жолду жөө адамдар үчүн жол чырагы жашыл күйгөндө гана өтүш керек. Бул учурда унаалар үчүн жол чырагы кызыл күйүп турат. Ошол эле убакытта жашыл жарык күйүп турса дагы, жолго өтөр алдында эки жагыңарды карагыла. Себеби кээ бир айдоочулар кызыл чыракка деле өтүп кетиши мүмкүн. Унаалар толук токтогондон кийин гана өткүлө. Эгер жол чырагы кызыл күйүп турса, унаа жок болсо өтө берүүгө болобу? Кээ бир чоңдор ошентип өтүшөт. Бирок биз антип өтпөйбүз. Ал аябай кооптуу. Унаа капысынан чыгып сени коюп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн эгер башкалар кызыл чыракка өткөн күндө да акылман балдар жашыл жарык күйүшүн күтүп, анан өтөт. Мына бул үчүнчү эреже. Жолду жашыл чырак күйгөндө гана өтүү керек. Унааларга бул учурда кызыл жарык күйүп, алар силерди өткөрүү үчүн токтошот. Мектепке дайыма тротуар менен баруу керек. Бул коопсуздук. Бирок кээ бир учурларда тротуарлар жок болуп, мектепке жолдун жээги менен барыш керек болуп калат. Сен жолдун жээги менен кандай басыш туура болорун билесиңби? Унааларга карама каршыбы же бир багыттабы? Мындай учурда унааларга карама каршы багытта басыш керек. Себеби мында сен кооптуу абалды бат байкап, башка тарапка чыгып кетүүгө мүмкүнчүлүк аласың. Чоң жолдон колдон келишинче алыс басканга аракет кыл. 4-чү эреже. Жолдун жээги менен басканда унаалардын каттамына карама каршы бас. Сен үйгө бара жатканда кеч кирип, көчө караңгы болуп калса, сени айдоочулар алыстан көрүш үчүн эмне кылуу керек? Ата-энеңдин фликер алып берүүсүн суран. Сен фликер эмне экенин билесиңби? Ал кандай кызмат кылат? Фликер бул унаанын жарыгына чагылып турган анча чоң эмес буюм. Бул нерсе барда айдоочу сени алыстан байкаганга мүмкүнчүлүгү бар. Сен фликерди рюкзагыңа же кийимиңе тагып койсоң болот. Бул 5-эреже. Фликер тагынууну унутпа.
Sen avtobustан же коомдук унаадан түшкөндө жолдон өтүү үчүн эмне кылуу керек экенин билесиңби? Автобусту артынан же алдынан айланып өтүү керекпи? Кээ бир балдар автобустан чыккандан кийин алдынан чыгып чуркап жолдон өтүшөт. Эч качан мындай кылбаш керек. Анткени сен автобустун алдынан чуркап чыкканда башка унаа сүзүп кетиши мүмкүн. Айдоочулар сени көрбөй калат. Жолдун кайсыл жеринен өтүү керек экени эсиңдеби? Туура. Атайын жөө адамдар өтүүчү жерден. Ошол үчүн автобус жүрүп кеткенче шашпай күтүп, атайын өтүүчү жерден өт. Бул сабактан биз эмнени эстеп калдык? Биринчиден, жолду өтүүдө атайын жөө адамдар өтүүчү жерден өтүү керек. Эгерде жакын жерде андай жерлер жок болсо, анда жолду унаа жокто түз кесип өтүү керек. Дайыма эки жагыңды кара. Жана унаа жок учурда, ошондой эле унаалар сени өткөрүү үчүн толук токтогон учурда гана өт. Жолдун ортосуна жеткенде оң тарабыңды кара да, коопсуз абал түзүлгөндө өт. Жолду сага жол чырактын жашыл жарыгы күйгөндө, унааларга кызыл күйүп токтогондо гана өт. Сак саламатта калгыла балдар.